Мына мен бул жактан алтынга кирдим. Бай деп турат. Мына бай 003 болот. $42 плюс берет. Мына могу стрих линия менен бул менин точка входа. Ал эми бул жашыл линия болсо, бул менин take profit, то есть болочок прибыль. Мына жашыл линия менен мен мисалы могул жерге койдум. Анткени бул жакта биздики ликвидность бар. Мына могу эң мындай узун свеча, узун эме фитиль менен узун куйруктун артында стоп лосстор бар. То есть ликвидность ошон үчүн ошол жака коюп койдум. Ошого жетет деп. Азыр менин текиме, то есть мына жашыл линия 4886-га жетейин деп калды алтын. Эмесе мына и стоп деген жер, мына стоп бул менин лимит убытков кылат. То есть башкача айтканда мен мисалы чыгышымды мындай чектейт да. Эгер тескери кетип калса, алтын ылдый агып кетсе, анда менин минус $40 менен жаап салат. Эгер плюска кетсе, менин бул жолдогон мына могул жерге чейин, анда 66 мына жылдырып койсом болот. Мына көрсөтөт. Плюс 64 жыл ушунун айланасында прибыльга жаап салат. Азыр биз отработканы күтөбүз. Эмне үчүн мен бул жерден кирдим? Мына именно мына штрих линия көк жактан 4864. Анткени бул жактан биз көрө атабыз, алтын түшкүсү келбей жатат. Бул жактан мына поглощение болуп калды. Мына могу поглощение, жашыл свеча, кызыл свечадан чоңураак болуп. И бул биринчиден. Экинчиден, бул жакта биз көрө атабыз да, мына могул жакта свеча катуу агрессивно түшүп, андан кийин уже көтөрүлүп акырындап мына минимумдар жана максимумдар өйдө болуп, бул болсо эмени көрсөтүп атат, то что аюулар алсыз болуп калды. Ал эми букалар, то есть покупательдер күчтүүрөөк да. То есть ошон үчүн мен бул байга, то есть өйдө жака өсөт деп коюп койдум. Мына менин ссылкам жабылып калды. Анткени мен текиме жетип калды. Башкача айтканда прибыльме, мен койгон прибыльга өзү автоматтык түрдө жаап салат ошол цифрага жеткенде. Ушундай достор, эгер силерде мисалы убакыт жок болсо, мынтип графиктин үстүнөн эле кечке анда силер можете мындай приказ берип, прибыльга, анан убыток канчага, стоп лосс деп коет. Ошондо силердин сделкаңар өзү эле иштей берет. Силер өзүңөр ишиңер менен алаксып иштей бересиңер, ал эми сделкаңар өзү иштеп, анан өзү жабып калат. Ушундай ушинтип иштесеңер болот. Мисалы бир сделка ачып коюп, бир күндө минимум $10 таап койсоңор болот. $10, $20 табыш үчүн бир аз базовый сабактарды, акысыз сабактарды үйрөнүш керек. Базовый сабактар атайын группада бар. Ушул группанын ссылкасын мен жөнөтүп коем. Ошол ссылка боюнча кошулуп, ошол жакта башталгыч базовый сабактарды көрүп алсаңар болот. Анан ушундай сделкаларга кирип, чыгып иштесеңер болот.